Аягында денонсация ыкмасы, башкача айтканда келишимдин токтотуу ыкмасы жазылган жок. Кайсыл келишимдер биз албасак, бүт жерде денонсация ыкмасы жазылып турат, сөзсүз түрдө. Демек, бул келишимдер түбөлүккө жазылган десек болот. Бул туура эмес. Колдобойсуз? Мен колдобойм. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Өзү негизи ошол кемпир абады тууралуу сиздин жеке позицияңыз кандай? Мурда айткандай, кемпир абад боюнча тарыхый кагаздарга карасак, бул толук биздики. Ушул кагаздар боюнча, алмаштыруу боюнча сөздөр жок эле. Өзбек тарабы компенсация катары жер тилкелерди жарым жартылай бизге берди. Бирок мындан тышкары болгон милдеттемелерди ал тарап толук аткарган жок. 100 000 гектарга суу менен камсыздоо үчүн сол тараптагы каналдар курулган жок. 1975 жылы Сүйүнбаевдин колу менен кабыл алынган токтому боюнча ошол жерлер суу сактагыч менен кошо биздики деп тастыкталган. Мына биздин комитетибизге келишимди кирип коюшту. Сунушталган келишим боюнча кемпир абад суу сактагычы 50% негизинде башкарылат деп айтылган. Бирок эгер биз келишимге карасак, жазылган беренелер жана ченемдер боюнча, мына 4-чү беренеде Өзбек тарап суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, эксплуатациялайт, техникалык жактан тейлейт. Бүт каражаттар Өзбек тарабынан болот. Демек, жалпысынан бул Өзбек тарабына өткөрүлө турган объект. Ошондуктан биздин өкүлдөрүбүздүн катышы формалдуу гана болот. Анан кийин менимче ушул жерде эң маанилүү нерсе дагы бар. Эки келишимде биринчи делимитация айрым участокторду, экинчиси кемпир абад суу сактагычтын макамы боюнча эки келишимде тең аягында денонсация ыкмасы, башкача айтканда келишимдин токтотуу ыкмасы жазылган жок. Кайсыл келишимдер биз албасак, бүт жерде денонсация ыкмасы жазылып турат, сөзсүз түрдө. Демек, бул келишимдер түбөлүккө жазылган десек болот. Бул туура эмес. Колдобойсуз? Мен колдобойм. Негизи ошол боюнча дагы комитеттин жыйыны качан каралат? Негизи бүгүн болот деп ойлондум, болбой калды. Бүгүн эле билдим, эртеңке которулду. Дайыма комитетибиздин жыйыны дүйшөмбү күнү өткөрүлчү. Анан ачык эле өткөрүлөт деп айтылдымбы? Мен так айта албайм. Менимче бул коомубуз, мамлекетибиз, элибиз үчүн эң маанилүү маселелердин бири. Ошондуктан ачык акын бүт баары болуш керек. Мен ушундай болот деп терең ишенем. Бирок өткөн жыйында суу сактагыч боюнча жыйын жабык түрүндө өткөрүлдү. Ошондуктан мен катышкан жокмун. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.